Dozokta turganдар айтышат, ли хазанати жаханнам. Баягы жаханнамды кайтарган фериштелер болот. Жаханнамды кайтарган сакчылар, фериштелер болот. Ошол фериштелер келип айтат: "Уд'у раббакум." Раббиңерге кайрылгыла дейт. Раббиңерге айткыла: "Юхаффиф анна яуман минал азаб." Көрдүңөрбү? Бизге бир күн бир аз жеңилдик берсин. Азап өтө катуу болуп кетти. Бир аз жеңилдик берсин деп суранат. Бул жерде дагы Раббибиз деген жок. Уд'у раббакум деп атат. Көрдүңөр, булар акмакчылыгы. Раббиңерге кайрылгыла, Кудайыңарга кайрылгыла. Ошол Кудай Таалам не кылсын, бизге бир аз азапты жеңилдик кылсын деп дозоктогулар эми кимге кайрылып атат? Казанату жаханнам, жаханнамдын баягы казыначысына, жаханнамды күзөтүп турган күзөтчү фериштеге кайрылып атат. Ал фериштелер жооп берип атат: "Қалу авалам таку та'тикум русулукум бил баййинат." Ал фериштелердин жообу: "Эмне силерге пайгамбарлар ачык далилдерди, динди алып келбедиби?" "Қалу бала." Алып келген. "Қалу фад'у." Анда өзүңөр кайрылгыла. Пайгамбарларга кайрылгыла, ошолорго кайрылгыла. "Ва ма дуаул кафирина илля фи залал." Эми кафирлардын дуасы, кайрылганы эчтеке болбойт. Болгон аташуу. Анын эч бир акыйкаты жок деген сөз. Эми не болот? Фериштелерге барганда фериштелер айтат: "Силерге пайгамбар келдиби?" дейт. "Келди" дейт. "Дин жеткиздиби?" "Жеткизди" дейт. "Анда эмне баш ийбедиңер? Неге иман келтирбедиңер?" "Эми мен шафаат кыла албаймын" дейт. "Шафаат кыла албаймын." "Қалу бала" дейт. "Қалу фад'у." Анда өзүңөр кайрылгыла. Аллага же фериштеге, баягы немеге өзүңөр кайрылгыла, пайгамбарларга деп не кылат, жооп берет. Себеби фериштелер шафаат кыла албайт. Шафаат кылганда Аллах субханаху таала кимге берген? Инсанга берген. Пайгамбарлар шафаат кылат. Шахиддер шафаат кылат. Түшүнүктүбү? Шухадалар, салих инсандар, кээ бир аятта хафиздер, ушулар гана шафаат кылат. Фериштелердин акысы жок. Ва яфалуна ма юмарун. Алла айткан ишти аткарат болду. Шафаат кылуу аларга берилген эмес. Ошол үчүн алар айтат: "Қалу бала, қалу фад'у." Пайгамбар келген болсо эми фад'у, ошо пайгамбарларга кайрылгыла. "Ва ма дуаул кафирина илля фи залал." Аллах айтып атат: "Эми кафирлардын дуасы, кайрылганы эчтеке кылбайт. Ал болгон адашуу" деп атат. Эми алардын айткан сөзү эчтеке болбойт. Эч ким аларды укпайт, кайрылбайт, сада болбойт, эчтеке укпайт. Аларга азаптан жеңилдик дагы берилбейт деп атат. Түшүнүңөрбү? Эми эмне болот? Булар эми аттиң деп күйүп кала берет эми. Чоңдорунан кайрылды, толук чыкпады, пайда чыкпады. Фериштеге айтты, болбоду. Алардын дуасын Алла Таала укпайт, пайгамбар укпайт, эч ким укпагандан кийин булар аттиң деп эми ошол жерде түбөлүк армандуу, кайгылуу жашоодо калып кетет. Мына ушуну Алла Таала баяндап атат. Түшүнүңөрбү? "Ва ма дуаул кафирина илля фи залал" деген ушул кафирлардын неси дуасы ачык адашуу. Ал эми кабыл болбойт. Сен иман келтирип, эми я Раб десең, Алла кабыл кылат дуаңды. Иман келтирбестен барып алгандан кийин эми Алла жеңилдик берген, бошоткон, куткаргын десең, эми кеч калдың. Эми ал убакыт кетти.